проект боюнча менимче бир жагы жакшы болду, бир жагы тоскоолдук жаратып атат. Кайсы жерлерде мисалы үчүн поворотторго бергенде чоң жолдордо пробка көп жаратылып атат. Дополнительный светофорлор коюлса, анда бурганга адамдар өтүп бүткөнчө бурулуп чыга албайбыз. Ошондо жана тыгындар пайда болуп атат. Эми бир 80% айдоочулар кичине жакшы соблюдать этип, правилаларды карап айдап калышты. Мен ойлойм, бул жакшы жагына барат го депчи. Ар ким ар кандай кылып айдай берет, билесиңер аны. Туурабы? Правила жок, тартип жок, андай болбойт. Азыр камера коюлду, правила менен, тартип менен барды жүрүп атат. Мурдакы бузуп жүргөндөр азыр деле бузуп атат, бирок мурун камера жок кезде бузбагандар азыр деле бузбайт да негизичи. Анан жакшы эле өстү, бирок маршрутниктер мурдакыдай эле автобустар встречка менен айдашат, троллейбустар. Ошо 3-чү полосадан токтошот автобустар. Жобу камера орнотулганы жакшы болду бир жагынан. Эми мурункудай эмес да, баарды ордордуна келип калды. Бир эле проблема кичине жол тыгындары болуп атат. Анан кичине штрафтын кымбатыраак болгону. Кыргызча айтканда эмне? Кыргызча айтканда тупизм идет. Кыргызча окуган балдар вообще ничего не знают. Что говорить дальше? Никаких правил не знают. Камера бар жерге мурункудай эле жакшы эле. Жылыш бар камерада. А камера жок жерлердечи? Камера жок жерлерде эреже бузуулар бар. Эми анын бузуулары карапайым эле эмес, эми жанагындай. Анан кымбатчылык эмеси, карапайым эле оор негизи. Штрафтардын баасы чөнтөккө дал келбейт. Чөнтөккө дал келбейт, туура келбейт. Анан бу жерде таксистердин бүт эле жыргаган жерине такси кылган жок. Бүт эле ушу эмесинен жанбагыш үчүн. Эми анан ошону кечке тапса, 3000 сом тапса деле бир какой-то секундта 3000 сомдук штрафка төлөш өкмөт деле караса болбок ошондо эле. Жол эрежесин маршрутка айдагандар бузат. Эми бул деле уже аларда түшүнсөк болот. Алар деле жумушун кылып атышат. Эреже аябай эле сакталып калды, Кудайга шүгүр. Пробка азайып калды. Ошентип иштеп атабыз. А штрафтардын баасы сизди канат? Эми штрафтар кымбат эле болуп атат. Оор эле да штраф. Азайтып берсе жакшы эле болот. Туура эмес го дейм, ошо таксисттер баарын эле бирдей бузат. Шаарда эч нерсе болуп атпайт да. Ошол себептен, Ошол себеп. Рахмат. Саламатсызбы байке? Сизден камералардын иштеп атканы тууралуу сурап алсак болобу? Правила канчалык деңгээлде сакталып калды? 80%. А көпчүлүк айдоочулар айтып атат, маршрутниктер көбүрөөк правиланы бузат деп. Ушуга кандай карайсыз? Бардыгы байдык, бүт бардыгы эле бузат. Таза киши жок. Сиз айып пул төлөдүңүзбү ушул күнгө чейин? Жок, Кудайга шүгүр төлөдүм. Каяктан текшерип атасыз? Келелек. Телефондон текшербей эле атайын тиркеме бар да. Рахмат.